Рахмат. Мага айтсаңыздар, мына ирим үздү малды бүттүк дедиңер, идентификацияны. Ооба, алар бүттүк. Саны канча болду? 1.711.000 маалыматтык базага киргизилди да. Канча убакыттан аралыкта болду бүттүңөр? Биз где-то 4 айда, 5 айда бүттүк. Анан бирок алазмыш жылына 600 миңге жакын төл кирет экен. Кайрачы. Ошолорду кайра эле улам кете берет экен да, бул бүтпөгөн процесс. Эми мында болуп калып атат да, силер бизде мында статистика боюнча 1.200.000, 300.000 болуп жүрчү да, азыр 1.700.000 ашыпсыңар да. Ошо төлдү кошуп эле урдуруп аткан жоксуңарбы? Жок, алазмыш. 1 миллион ошол эле убакта биз 1 миллион ошончо төл кирген менен кайра ошончо мал чыгып атпайбы? Азыр ушул бир 4-5 ай болуп калды, 98.000 мал баш учеттон чыгыптыр. Ошондо бир жылда канча чыгып кетип атат? Чыгып кеткенин кантип силер союлган малды кантип тактап атасыңар? Убойный пункт, негизи убойный пункттарда союлса, цивилизациялуу, цивилдүү өлкөлөрдөгүдөй болчу, бардык эч ким бир үйүнө мал союп болсо, бардыгы ошол убойный пункттан союлса, анда жеңил болот эле да, ошол жерде бардык жерде ветеринарлар бар, учет ошол жерден болот эле. Анан биз убойный пункттар берип атат, андан сырткары жанагы ветеринарлар 4 жолу минимум барып атпайбы, бир уй үчүнчү. Ошондо барганда кайра такталып атат. Кээ бир жерлерде мал ээлери айтып атат. Ошентип тактап атабыз, кыйналсак дагы. Убойный пунктта расмий канча пайыз союлат экен бизде? Убойный пунктта азыр бир 30%ке жетип калды. Бизде азыр 74 убойный пункт бар, алазымыч, Кыргызстан боюнча. Ошонун ичинен бир азыр мына 8-и Кудай буйрса, азыр 6 даяр. Азыр 1-2 эле деп атпайбызбы? 6 даяр. А 2 дагы мына даяр болот. Мына азыр өзгөндө бүтүп атат. Кудай буйрса, бизде азыр көбөйүп атат. Бир 8 жакшы убойный пункт болот да. Евразиянын талабына жооп берген. Менде абдан чоң күмөн бар да, ошол 30% эле убойный пункттан өтөт. 90% жөнүндө союлат деп мындайчы. Үйдө союлат, айылда союлат, туурабы? Эми чындыгында өзгөрүү болуп атат. Мурун ошондой болчу, алазымыч. Азыр биз мындай талап кийип атабыз. Мисалы, өзүңдүн үйүңө союп, өзүң союп алсаң, анда мейли үйүңдө сою бер. Анын баарын биз кыдырып жете албайбыз. Ал эми базарга чыга турган эттичи. Мисалы, Ош базарында же Ош шаарында мына азыр 7 убойный пунктту бир айда жаптык. Только убойный пункттун штампы менен гана барган этти базарга кийип атабыз. Анан кичине көбөйүп атат убойный пунктта союлгандар. Анда үйдө сойгон учет жүрө берет экен да, 1.711.000 ичинде. Үйдө союлган баары чыгат да. 4 жолу барып атса бир уйга. Баары бир кана уйуң укол саян дегенде эле эме менен чыгып калып атпайбы? Анан ошол жерден чыгыштап атат. Айлабыз жок, чыгыштап атабыз ошондо. Ушундай бир жаңы механизм ойлоп табыш керек го дейм да. Бир барса барат, барбаса жок ветеринар. Анан жеткен жери бар, жетпеген жери бар. Уйдун будомалдын санын мындай тагыраак айтыш керек да. Ошондочу такталат эле. Туура айтып атасыз, Алазимович. Эми жанагы коомдогу жетишпегендик бизди дагы тартып атат да. Эгерде малдын баары убойный пунктта союлса, үйүндө эч ким сойбосо, анда бизге да жеңил болгон атпайбы? Анан экинчиси интернеттин жоктугу. Эми быйыл жылдын аягына чейин өкмөт азыр катуу иш алып барып атат. Интернет бардык жерге барса, ветврачтардын баарына смартфон бергенбиз, атайын таратып. Эме бердик, ноутбук бердик, ал чечилет. Анан убойный пунктту азыр күчтөшүбүз керек. Азыр биз өкмөт айтып атат, ушул жылдын аягына чейин ар бир райондо жок дегенде бирден убойный пункт болсо эле 40 убойный пункт болуп калат. Анан негизи ал жүрүп отуруп айыл өкмөттөрүнө чейин барыш керек да. Айыл өкмөт эмес, айылга чейин барыш керек да. Мисалы үчүн Ак Суудун борборунда болсо Эңилчектен келип уй союп эле убойный пунктта деп келбейт да. Жашоодо мындай карасаңарчы. Же болбосо кээ бир элдүү пункттар бар, 100 километр айыл өкмөттүн центринен эле бар кээ бирки. Алазимович, чындыгында муну биз идентификацияны башта электе эле ушундай кыйынчылык болоорун билгенбиз. Бизде выбор жок болду. Эгерде биз муну жаза алсак, азыр бизди эквиваленттүү деп тааныбайт эле айлабыз жок. Кыйынчылыктарды билдик, бирок жазадык. Эми ушу менен жүрүп отуруп бул түзөлүп кетет. Бул биздин өлкөдө эмес, даже Европада дагы ушундай эмелер бар экен. Проблемалар бар, ушундайчы. Анан биз эми оңдоп кетебиз бул жанагы убойный пункттардын салынышы менен. Мына канча бирка бир жылда силер пайдаландыңар?
Биз жана 1.711.000 баарына пайдаландык. Андан сырткары запас да азыр, складдарыбыз да толук бар. Бардык райондордун складдарында турат, бөлүнүп. Анан биркалар алмашпайт да. Кайсы районго берилсе, ошол райондо пайдаланыш керек. Жалпы суммасы канча болду бюджеттен кеткен? Суммасы бюджеттен биз алган жокпуз. Бюджеттен кредит оформить этип туруп 40 миллионго. Аны кайра 40 миллионду төгүп бердик элден жыйнап. Анан российский гранттын эсебинен азыр биз 7 миллион 200 миң долларга идентификация каражаттарын баарын алып складдарга кийирип койдук. Баягы 200 миллион эсебинен. Мунун ичинде эмне бар? Койдун биркасы, уйдун биркасы, чочконун биркасы, жылкынын чиби, анан жана чипти 7 миллионга канча штук келди? Канча бирка келди? 700 миңден ашык чип келди. 500 ридер келди, окуй турган. 3,5 миллион уйдун биркасы келди. 6 миллион койдун биркасы келди. Анан 1000 смартфон келди. Анан эмне болот? Ал түгөнгөндө эмне кыласыңар? Түгөнгөндөн кийин биз мыйзамда жазылган идентификация мал ээсинин эсебинен жүрүш керек депчи. Анан ошол жанагы ошол тендерде өткөн бааны кайра мал ээлери төлөп берип атпайбы? Ошол атайын азыр каржы министрлиги счет ачкан, ошого акча түшүп атат. Ошонун эсебинен кайра эле ала беребиз улам. Биз сиз менен дагы ушу өкмөттө бир карадык эле барып, өзүбүздө өндүрсөк кандай болот? Бирканы өзүбүздө чыгарбайлыбы депчи, бир филиалдарды куруп, башка мамлекеттерден келип. Ошол эмне болду? Ошол сиз менен ошол убакта иштегенбиз, Алазимович. Ошол боюнча биз иштеп, бир ишкер алып келип курду. Бир 200-300 станок алып келип койду. Мен өзүм да барып көрдүм. Бирок ал жанагы сертификатын ала албай атат. Айкар деген, сиз билесиз, Айкар деген эл аралык бир эле уюм бар. Дүйнө жүзүнө ошол эле уюм берет. Эгер анын сертификаты болбосо, анда бирка таанылбайт да, уникальный болбой калат. Ошондуктан ошол Айкарды ала албай атат, бирок мында пробный партиясын чыгарып атат. Түштүк Кореядан келген ишкерде келбеди беле кореялыктарчы? Ала ошолорбу же башкабы? Алар эмес го дейм. Биздин ишкер да, биздин ишкери ошол Кытай мененби бирөө менен уюшуп жасады. Биздин ишкер эми ала албайт. Биз барып көрсөткөндө имараттында көрсөтпөдүк беле. Ошол Южный Кореядан келет, биздин бардык сертификатыбыз бар деп келишкен да. Анан мен айтайын деген мына 7 миллион доллардан бере беребизби? Сыртка элечи, башка мамлекеткечи. Өзүбүздө чыгарбайлыбы? Өзүбүздө алып келип бир кичирээк бир филиал ишкана кылсак да болот да, туурабы? Туура, Алазимович. Ал биз бюджеттик эмес, ал баягы Россиянын гранты да, аларга ошолор алып берди. Же баары бир мамлекетке келип аткан акча деп антип бөлбөгүлө ал, бюджеттики же мындай депчи. Туура, бир жолу келди, мындай келбейт да. Ошону айтып атам. 7 миллион долларга биз деген канча 7 мектеп куруп койсок болот. Мектеп жок деп. Туура, биз дагы кызыктар элек, ошол биздин өндүрүштө болсо, эми жанагы иштеп кетер жанагы фабрика. 10 секунд. Мына ушул боюнча дагы сөзсүз түрдө өзүбүздө бир өндүрүшүбүз керек да, ушуга изденип, эгер биздин ишкер болбосо башка ишкерлер менен бир филиалдар түзүп ачыш керек. Ошону өзүбүздө чыгарат. Бул эми непрерывный процесс да кете турган. Рахмат.